Түз эфирде күндеме маалыматтык программасынын толтырылган чыгарылышы аны мен Айбек Исабеков алып барам. Саламатсыздарбы? Алгаш бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Ислам каржылоосунда колдонулган терминдерди мамлекеттик же расмий тилге которуу зарыл. Жогорку кеңеш ислам принциптерине негизделген каржылоону жөнгө салган мыйзам долбоорун экинчи окууда талкуулады. Интерпол аркылуу эл аралык издөөгө алынган 3 кыргызстандык жаран кармалды. Ушул тапта кармалган жарандарды Кыргызстанга алып келип, кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча иштер жүрүп жатат. Зомбулукка каршы жоопкерчиликти күчөткөн сайын көбөйгөн үй бүлөлүк зомбулук. Акыркы 2 айда 4590 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул былтыркыдан 44% көп. Бишкекте жаңы салынып жаткан Ош базарына алып барган альтернативдүү жол курулууда. Аймактардагы жаштардын маселелери көбүнчө бийликке жетпей, ишке ашпай келет. Жалал-Абадта өткөн форумда жаштардын сунуштары жана көйгөйлөр айтылды. Кыргыз-казак чегарасындагы 2 посттун макамы өзгөрдү. Кыргызстан менен Казакстан өкмөттөрүнүн ортосундагы чегара пунктулары тууралуу макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча протокол ратификацияланып, ага президент Садыр Жапаров кол койду. Документке ылайык Камышановка автожол өткөрүү пунктунун аталышы Төмөнкү Чүй автожол деп өзгөртүлүп, эл аралык макамда болот да, мындан ары күнү түнү иштөөгө өтөт. Ошондой эле Кичи Капка автожол өткөрүү пунктунун статусу эки тараптуудан эл аралыкка өзгөртүлөт. Бул өзгөртүүлөрдү кабыл алуу кыргыз-казак чегарасынан өткөндөр үчүн ыңгайлуу шарт түзүү. Анын ичинде жүк жана жүргүнчүлөр агымын көбөйтүүгө, туристтерди тартуу жана инфраструктураны жакшыртууга багытталган. Кыргыз алтын 3 жыл ичинде 1 миллиард долларлык долбоорду ишке ашырууну пландоодо. Маалымат министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргыз алтын ишканасына барганда айтылды. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча компания финансылык көрсөткүч боюнча рекорд койгон. Тагыраагы 18,7 миллиард сом таза пайда тапкан. Жалпы кирешеси 20,7 миллиард сомду түздү. Жакынкы 3 жылдын ичинде жалпы суммасы 1 миллиард доллардан ашкан стратегиялык маанидеги бир катар долбоорлорду ишке ашырууну пландап жатат деп жазылат өкмөттүн тараткан кабарында. Алардын катарында Үңкүр таш, Тоголок, Чакуш, Талдыбулак жана Андаш кендерин өздөштүрүү долбоорлору бар экени айтылды. Мындан тышкары компания Кумтөр кенинин калдыктарын кайра иштетүү боюнча иштерди активдүү жүргүзүүдө. Касымалиев ошондой эле Тоо кен тармагындагы жогорку жана атайын орто окуу жайлары менен тыгыз кызматташып, аларды ишке тартуу керектигин, айрыкча жергиликтүү калктын балдарын окутуу зарылдыгын айтты. Бул жерде сиздерге конкреттүү тапшырма Тоо кен тармагындагы жогорку жана атайын окуу жайлар менен тыгыз кызматташып, аларды ишке тартуу керек, аларга тапшырыктарды бергиле, айрыкча жергиликтүү калктын балдарын окутуу зарыл. Бул жерден чаткал жергесиндеги тажрыйбаны эске алсаңар болот. Жумуш орундарында инженердик адистерден тартып, жөнөкөй жумушчуларга чейин дээрлик жергиликтүү эл түзөт. Чаткал районунда 300 миллион сомдон ашык киреше салыгы түшөт. Бул фактор Ала-Бука, Чаткал райондорунун калкынын жашоо деңгээлине оң таасирин тийгизүүдө. Жогорку кеңеш ислам принциптерине негизделген каржылоону өнүктүрүүгө багытталган мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Документ жарандык мыйзамдарды Ислам банк ишинин талаптарына ылайыкташтырууну көздөйт. Талкууда депутаттар каржылоонун жаңы инструменттеринин өзгөчөлүктөрүнө өзгөчө көңүл бурушту. Танда кийинки маселеге өтсөк, урматтуу депутаттар, Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында ислам принциптерине ылайык каржылоо системасын өркүндөтүүгө багытталган мыйзам долбоору экинчи окууда каралды. Темилгечилердин айтымында мыйзам долбоору Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине байланыштуу жарандык кодекстеги ченемдерди оптималдаштыруу максатында иштелип чыккан. Сунушталган толуктоо шарика, мушарака келишимин укуктук жөнгө салууну тактоого жана анын практикалык колдонулушун кеңейтүүгө багытталган. Исламдык каржылоонун эң эл аралык практикасында мушарака келишимдери, анын ичинде кемүүчү мушарака активдери биргелешип сатып алуу жана ээлик кылуу менен байланышкан бүтүмдөрдө кеңири колдонулат. Мында тараптар башында мүлктү тең менчик ээлери болуп, кийинчерээк алардын биринин үлүшүнө башка тарап сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Ушуга байланыштуу
биргелешип сатып алынуучу мүлккө карата келишим түзүү мүмкүнчүлүгүн бекемдөө Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин нормаларын аталган практика менен шайкеш келтирүүгө жана мындай бүтүмдөрдү түзөн укуктук аныктуулукту камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Талкуу малында эл өкүлдөрү Мурабаха жана Мушарака келишимдери менен салттуу насиянын айырмачылыктары тууралуу суроолорду узатышты. Мындан тышкары жеке адамдардын ислам принциптерине ылайык соода жүргүзүүсү жана анын мыйзам талаптарына шайкештиги тууралуу маселелер көтөрүлдү. Бизде көп эле сатуучуларды көрүп калабыз го, соц тармактарда жана машина саткан, телефон саткандарды, соц тармактарда өзлөрүнө реклама кылышат. Биздин сатылып жаткан товарларды ислам принциптери боюнча сатып жатабыз деп. Ошол ислам принциптери менен канчалык деңгээлде туура шарттар менен сатып жатышат, ошолор шайкеш келеби, алар ким тарабынан көзөмөлдөнөт? Бизге такташ керек. Банк менен сатып алса, ал толук мыйзам боюнча сатылат. Принциптер, исламский принциптер менен сатылат. Жеке бир автосалон жүрсө, анын биз текшере алабыз, улуттук банк катары, бирок биз карап коелу дагы. Депутат Дастан Жумабеков ислам каржылоосунда колдонулган терминдерди мамлекеттик же расмий тилге ылайыкташтыруу зарылдыгын белгиледи. Демилгечилер аталган түшүнүктөрдүн котормолору 3-окууга чейин даярдаларын билдиришти. Мен тактоо иретинде ким жооп берет? Мыйзамдын жалпысынан колдойм негизинен. Бирок могу тактоо иретинде азыр шарика деген термин кирип атат да. Шарика, мушарака. Шарика эмнени түшүндүрөт? Бизде эми баш мыйзам бар да, конституция. Ошол жерде так жазылган. Улуттук тилибиз кыргыз тили, расмий тил орус тили депчи. Азыр бул мындайча айтканда бир башка тил кирип атат да. Шарика, мушарака. Мунун түшүндүрмөсүн бир кыргызчаны аныктап көрсөтүшүбүз керек да бул жергечи. Негизинен 3-окууда ушу лингвистикалык котормолорду эске алуу менен алып келебиз. Бул эми эл аралык терминология болгондуктан көбүнчөсү башында Мурабаханда ошентип айтышкан, кыргызча эле ат койбойсуңарбы депчи. Анан биз айтканбыз, бул эми дүйнөлүк ошол ислам финансында кабыл алынган термин экен, ошондуктан өзгөртө албайбыз депчи. Бул жерде ошол сиз айткандай кийинки 3-окууда мушарака, шарика деген түшүнүктөрдү кашанын ичинде кыргызча маанилери менен алып келебиз. Ошондой эле талкууда ислам каржылоо кандай тартипте ишке ашаар, товарга кошулган үстөк баанын көлөмү жана кардар төлөй албай калган учурда менчик укугунун тагдыры боюнча суроолор көтөрүлдү. Товардын баштапкы баасы, андан сырткары ошол товар баштапкы баасына канча үстөк кошулуп атат, аны кардар так билиш керек да. Ал деген эми эртең ошол жана экономикалык оор абалга келип калбаш керек ошону төлөп атканда. Ошондуктан мына ушуларды сурап атам да тактап. Азыр банк, мына сиздер айтып атасыздар, 5 банк бул принцип боюнча иштерди алып барып атышат деп. Бирок эми ошону сиздер бул үстөк пул боюнча экономикалык мазмунун, ошондой эле пайыз менен айырмасын жана башка ошо укуктук финансылык негиздеги так түшүндүрмөнү сиздер беришиңиздер керек да. Кардарларга жана биздин ушул Мурабаха келишим негизинде алып аткан биздин жарандарга. Жыйынтыгында мыйзам долбоору 2-окууда колдоо тапты. Мындан тышкары жыйында климаттык ишмердүүлүк, мектепке чейинки билим берүү системасын колдоо жана бир катар мыйзамдарга өзгөртүүлөр каралып, депутаттар тарабынан жактырылды. Дастан Осмонов, Замирбек Тойчубаев, регион. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы Кыргызстандын энергетика тармагын жакшыртууга багытталган долбоор үчүн 67,7 миллион евро бөлөт. Жогорку кеңеш 9 апрелде Кемин подстанциясы менен жаңы Балыкчы подстанциясынын ортосунда 500 киловатт электр линиясын курууга байланыштуу макулдашууну ратификациялоо мыйзам долбоорун 1-окууда жактырды. Кредиттик жана гранттык макулдашууга Кыргызстан улуттук электр тармагы менен Европа реконструкциялоо банкы жана өнүктүрүү банкы былтыр декабрда кол койгон. Энергетика министринин ордун басары Алтынбек Рысбековдун белгилешинче, насыянын жалпы мөөнөтү 20 жыл ичинде чектелген. Анын 5 жылы жеңилдетилген мезгил катары каралып, пайыздык жеңип 1% болот. Каражаттын 61,7 миллиону насыя, 3 миллиону грант, 3 миллиону техникалык жардам түрүндө берилет. Министрдин ордун басары долбоор ишке ашса, электр менен камсыздоо ишмердүүлүгү жогорулап,
Авариялык тобокелчиликтер азаярын, жаңыланып туруучу энергия булактарына өткөрүүгө кеңири мүмкүнчүлүк түзүлөрүн, жаңы жумуш орундары пайда болорун билдирди. Оштун 41 жаштагы тургуну Сирия аймагындагы согушка катышууга тиешеси бар делип кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Атайын кызмат ал Туркия аркылуу Сирияга барып, Ислам мамлекети эл аралык террористтик уюмуна катарына кошулганын белгиледи. Шектүү суракта күнөөсүн мойнуна алып, бардыгын айтып берген. Ал атылган террористтик уюмдун катарында көпкө болгон эмес. Шектүү кайра Туркия аркылуу мекенге кайтып келген. Интерпол аркылуу эл аралык издөөгө алынган 3 кыргызстандык жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги 9 апрелде кабарлады. Маалыматка ылайык, шектүүлөрдүн бири ири өлчөмдөгү уурулукка шектелип жаткан 34 жаштагы жаран Сербияда кармалган. Ал Манас шаарында үйдөн мамлекеттик сыйлыктарды, ири суммадагы акча жана кымбат баалуу компьютерлерди уурдаганы үчүн издөөгө алынган айтылды. Ал эми Испаниянын борбору Мадридден кармалган 41 жаштагы жана 46 жаштагы жарандар жүк ташуучу унаа боюнча алдамчылыкка шектелип издөөгө алынган. Алар ийин билдиргендей жүк ташуучу машиналарды сатып алып, ошол тармакта иш алып барышкан. Бирок ири суммадагы акча алган соң милдетин аткарбай, из жашырып кеткен. Ушул тапта кармалган жарандарды Кыргызстанга алып келип, кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча иштер жүрүп жатат. Эркештам чек ара постунда кызмат өтөп жатып, өзүнө ок чыгарган аскер кызматкеринин абалы өтө оор деп бааланууда. Бул тууралуу бүгүн 9 апрелде Саламаттык сактоо министри Дамир Осмонов Алай районунун жалпы дарыгердик практика борборуна барганда маалым болду. Министр жандандыруу бөлүмүндө жаткан бейтаптын жакындары менен да жолугуп, дарылоо процесси тууралуу маалымат берди. Бейтапка өз убагында керектүү медициналык жардам көрсөтүлүп, тармактык адистер тартылган. 7 апрелде Алай районуна Ош облустук бириктирилген клиникалык ооруканасынан дарыгерлер тобу жөнөтүлүп, операция жасалды. Учурда бейтап дарыгерлердин туруктуу көзөмөлүндө, анын абалы өтө оор деп бааланууда деп белгиленген маалыматта. Министр бейтапты дарылоону өзгөчө көзөмөлгө алып, керектүү адистерди тартуу менен улантууну тапшырды. Нарында 7 класстын окуучусу өз жанын кыйган окуя боюнча бала окуган Муса Байдөлөтов атындагы орто мектептин директорунун орун басары кармалды. Бул тууралуу Нарын облустук милициясы билдирди. Буга чейин бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ошондой эле тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатканы белгилүү болгон. Кайгылуу окуя Нарын районунун Ири суу айылында болгон. Облустук милициянын маалыматында 1 апрелде 2012 жылы туулган окуучу өз үйүнүн коросундагы сарайда асынып алган абалда табылган. Бул окуя парламентте да көтөрүлүп, жогорку кеңештин жыйынында депутат Элвира Сурабалдиева ишти көзөмөлгө алууну суранган. Депутаттын айтымында окуучунун өз жанын кыюусуна мектепте дайыны табылбай калган 110 сом себеп болушу мүмкүн. Мектептин тарбия завучу акчанын жоголушун маркум окуучудан көрүп, аны кабинетинде сурак алган. Ушул окуядан кийин бала өз жанын кыйган. 4 апрелде Бишкектин Жалгичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин 6-кабатынан 2 баласы менен кулап каза болгон келиндин жакындарын Ички иштер министринин орун басары кабыл алды. Жолугушунун жүрүшүндө туугандарына тергөөнүн жүрүшү тууралуу кеңири маалымат берилген. Ал эми укук коргоочулар үй бүлөлүк зомбулукка жол бергендерге жоопкерчиликти күчөткөн мыйзамдар кабыл алынганы менен бул коомдогу эң курч маселелердин бири бойдон калып жатканын билдирүүдө. ИИМдин маалыматына караганда 2 айда 4590 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул былтыркыдан 44% көп. Апта башында Бишкекте Жалкичи районунда 2 баласы менен 6-кабаттан кулап каза болгон келин боюнча жакындары көптөн бери күйөөсү тарабынан зомбулукка кабылган деген тасма тарады. Жарыяланган видеодо маркумдун бети башы көгала абалда экенин көрүүгө болот.
Маркумдун жакындары кызынын суицидке баруусуна ишенбей турушат. Маркум буга чейин жолдошу тарабынан ушундай уртокмокко кабылып, үй бүлөлүк зомбулукта жашап келгенин жакында эле билишкенин айтып чыгышкан. Коомчулукта чоң резонанс жараткан бул окуя учурда президенттин жеке көзөмөлүнө алынгандыгы айтылып, кечээ ички иштер министринин орун басары каза болгон кыздын ата-энесин кабыл алган. Жолугушуунун жүрүшүндө туугандарына тергөөнүн жүрүшү тууралуу кеңири маалымат берилип, бардык маселелер боюнча түшүндүрүлгөн. Бул окуя кечээ жогорку кеңештин жыйынында да көтөрүлдү. Анда депутат Камила Талиева үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөштү күчөтүү маселесин айтып чыкты. Эл өкүлү башкы прокурордон 4-апрелде Жал Кичи районунда катталган кайгылуу окуя боюнча объективдүү жана ар тараптуу иликтөөнү жеке көзөмөлүнө алууну өтүндү. Бул кылмыштын түрлөрүнүн ичине мынагу үй бүлөлүк зордук зомбулук абдан. Мынагу статистика боюнча абдан терс көрүнүш күчөп аткандай да. Ушул мынагу мыйзамдардын аткарылышын көзөмөл жүргүзүү жагынан, анан бир кандайдыр бир конкреттүү чараларды көрүп атасыңарбы? Ушу оюнчуккум келет да сизде. Мына жанагы мурдагы милиция кызматкери аялын атып салганы. Кече мына Жалдагы мынагу балдар жөнүндө мыйзамдын аткарылышында дагы абдан көрсөткүчтөр мыйзам бузуулар 2,5 миңден ашуун экен. Ошо балдар мына наристелер кече 6-этаждан кандай кырсык болду, эми аны тергөөнүн аныктайт. Бул ушунга окшогон үй бүлөлүк проблемалар абдан күчөп атат да. Кандай иш-чараларды көрүп жатасыздар ошо боюнча? Ал эми баш прокурор Максат Асаналиев 2025 жылы үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 656 кылмыш иши козголгонун билдирди. Мында 458 аял, 104 бала жана 94 эркек киши жабыркаган. Бул багытта прокуратура тарабынан иштер жүргүзүлүп атат. Кызмат адамдары тартиптик жоопкерчиликке тартылып атат. Укук бузуулар боюнча кодекстин мыйзамдарынын негизинде айыппулга жүктөлгөндө болуп атат. Андан сырткары тийиштүү органдар менен, анын ичинде мамлекеттик күч органдары менен дагы байма-бай чогулуштар өтүп турат, бирок тилекке каршы ал дагы жыйынтыгын бербей аткандай сезим бар да менде. Ошон үчүн мен эми бул жерде үй бүлөлүк зомбулук боюнча ар бир үй бүлөгө кызматкерди байлап коюуга андай мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан мен бир бул жакын арада ушу күч органдары, тийиштүү мамлекеттик органдар менен биригип, эми жерлерде жергиликтүү бийлик билет, ким кандай поведение менен жүрөт. Ош жерде иштеп аткан участковый милиционер ал деле билет, ким ичет, ким жумушсуз, ким кандай жашайт. Ошолор риск жараткан адамдарды бир учетко алып, ошолорду күнү түнү көзөмөлгө алсак, анан ошону менен токтойбу деген оюм бар да. Ички иштер органдарынын маалыматына ылайык Кыргызстанда быйылкы 2 айда электрондук журналына 4590 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2025 жылдын ушул айына салыштырганда 44% же 1416 учурга көп. Укук коргоо органдары бул убакыт аралыгында 3859 аялга коргоо ордерлери берилсе, 229 эркек үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган. Ал эми укук коргоочулар үй бүлөлүк зомбулукка жол бергендерге жоопкерчиликти күчөткөн мыйзамдар кабыл алынганы менен ал натыйжа бербей, бул коомдогу эң курч маселелердин бири ойдон калып жатканын билдирүүдө. Андан тышкары деген бизде жардам бере турган кризистик борбордун эмелери аз да, мекемелери аз. Ар кандай ушул жанакы телефон доверие деп коебуз, ишеним телефондор аз, жетиштүү эмес. Ар бир региондо деген ушул балдарды жана аялзаттарды зомбулуктан коргоо боюнча деген көбүрөөк эмелер болуш керек да, мындай аларды колдой турган, жардам бере тургандай жардам керек болуп туруш керек. Мындай ошого көбүнчө мындай аялзаттар мындай жардам алганга мындай үйрөнүш керек да, жардам алганга үйрөнүш керек. Анан жергиликтүү бийликтер ушу жардамды көрсөткөнгө дагы даяр болуп туруш керек. Анан мен айтып кетип элем, эң мындай көйгөйлүү маселе бул ушу зомбулуктун санын мындай
пайызын деген жашырбаганга ошого биз умтулуш керекпиз. Себеп деген көп учурда эгерде арыз түшсө же болбосо кандайдыр бир окуя болуп калган күндө эле ой бизден деген жогорку деңгээлден бизди байкап калбасын, бизге деген замечание болуп калат, бизге деген кайра бизди айыптайт деп анан көп учурда жергиликтүү бийликтер ошо көйгөйлөрдү жаап жашырып коет да. Бул туура эмес. Ошон үчүн көйгөйгө мындай убагында баа берип, убагында реакция берип, убагында оңдогонго мындай жетишпей калган үчүн ошон үчүн бизде мындай өтүшүп кеткенден кийин жардам мындай шукап калышат да. Мына өгүнү мына ошо бала да кайтыш болду. Андан мурда деген жанагы мектептеги бала өзүнө кол салды. Андан мурда деген бир эне дагы бир нече баланын жаш энеси мындай өзүнө да кол салып эмеден өмүрүнөн мындай кыйылды. Ошон үчүн мен айтып келет элем, биринчи заматта ушуну баланы, энени, алсыз адамды, ким мисалы үчүн балким карый адамды, майыпты бар адамды ким ушу тегеректеп, ошонун ким чөйрөсүн жашаса, ошолор тарабынан деген аларга жардам көрсөтүлө тургандай даярдык болуш керек. Анын үчүн бизде токтобой мындай өзгөчө санариптик жол аркылуу деген көптөгөн окутуу эмелерди, роликтерди жибериш керекпиз. Окутуу бир иш-чаралар өткөрүш керекпиз. Мындай жалпы биз деген коомду деген агартыш керекпиз. Бүгүнкү күнү ушул жактан биз көп акса атабыз. Белгилей кетсек, 4-апрель күнү Бишкек шаарында батиринен кулап каза болгон окуяга байланыштуу милиция кылмышын адамды өзүн-өзү өлтүрүүгө жеткирүү деген негизде козгоп, маркумдун күйөөсү 1992 жылы туулган жаранды кармаган. Ленин райондук соту маркумдун күйөөсүнүн бөгөт жарасын 6-апрелде карап, аны 4-июнга чейин камакка алган. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал, регион, Бишкек. Нарын дарыясына түшүп кеткен 2 баланын дайыны табыла элек. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Нарын дарыясына түшүп кеткен 8 жана 5 жаштагы 2 баланы издөө иштери улантылып жатканын 9-апрелде билдирди. Алардын бири 2018 жылы туулган бала 5-апрелде Аксы районундагы 3 коргон айыл аймагынын Кум айылында Нарын дарыясына түшүп кеткен. Издөө иштерине жалпы 40 адам, 2 кайык тартылды. Арасында ÖKM куткаруучулары, милиция кызматкерлери жана жергиликтүү тургундар бар. 5 жаштагы 2 бала 5-апрелде Нарын шаарындагы Лелин жана Разаков көчөлөрүнүн кесилишинде Нарын дарыясына түшүп кеткен. Учурда наристени жалпысынан 68 киши издеп жатат. Кыргызстандын аймагында автоунааларда орнотулган LED фараларга байланыштуу текшерүү иштери күчөтүлдү. Мындай профилактикалык иш-чаралар айрым айдоочулар үчүн маселе жаратып жатканы айтылууда. Анткени коомдук активисттер заманбап жарыктандыруу орноткондорго эми сертификат талап кылынып жатканын айтып чыгышты. Бул көрүнүш коррупцияга жол ачып, көптөгөн айдоочуларды убарага салат деп кооптонууда. Ошол эле учурда жол кайгылык кызматы жолдордогу коопсуздук үчүн техникалык регламенттин сакталышы шарт экенин билдирип, текшерүүлөрдү күчөттү. Темага кабарчыбыз кенен токтолот. Урматтуу ГАИ кызматкерлери, мына ушул суроого жооп бере кетсеңиздер. Азыр бардыгы эле LED фаранын штрафы 5500 сом экен, көчөгө чыкпай атат. Өлкө аймагында заманбап жарыктандыруучу LED линзаларга алмаштырылган автоунааларга карата текшерүү иштери күчөтүлдү. Бирок бул жагдай айдоочулар үчүн жаңы маселе жараткандай. Коомдук активист Эртай Исаковдун айтымында аталган жарыктандыруу каражаттарын орноткондорго эми сертификаттар талап кылынып, жол кайгылык кызматкерлери айдоочуларды кыргыз стандартка жөнөтүп, ар бир жабдыкка өзүнчө уруксаат кагаз алууну талап кыла баштаганын айтып чыкты. Негизи бул свет, бул коопсуздук. Бирок азыркы учурда ГАИ кызматкерлери масштабдуу түрдө Кыргызстан боюнча рейд кылып атканы, жанакы асманды каратып көз жегендер боюнча туура. Бирок сеники LED экен, билет экен, линза экен. Бирок сенин машинаң эски экен, бул фара жаңы типтеги, бул сенин машинаңа коюлуш мүмкүн эмес эле десе, ошонун негизинде булар азыр кээ болот деп атат, кээ май кызматкерлери кээ болбойт деп атат. Азыркы учурда мына бизге да көп жарандар жазып атышат. Бизде сертификат алгыла деп туруп Кыргыз госстандартка жөнөтөт дейт. Бул проблема азыр башталды, бирок бул азыр коомчулукка чоң болуп чыгат. Көрөсүздөр,
жакынкы убакта чоң проблема болот эгер бул рейдти токтотпосо. Активист Исаковдун божомолдуу эсебинде өлкө аймагында мындай жарыктандырууну колдонгон 200 миңге чукул айдоочу бар. Алардын баарын бир гана Бишкекте жайгашкан борборго жөнөтүү бюрократияга жол ачат. Сертификат алуу процесси 14 күнгө чейин созулуп, коррупциялык тобокелдиктерди жаратат деп эсептейт. Эми элестетиңиз, ошо 200 миң машина барып, ар бири өзүнчө лаборатория өтүш керек экен. Ал 14 күн корутундусун чыгарып берет экен. Канча бюрократия. Бул жерден схема, мына коррупция ушул жерден башталат да, анан кийин мен ака кете берейин, байке кете берейин, мону алып кой деп койсо, аны жибербейт деп туурабы? Ошон үчүн буякта коррупциялык рисктер бар да. Негизи Кыргызстанга кимде-ким билет линзаларды, элет линзаларды алып келсе Кыргызстанга, ашып кетсе 10 эле поставщик бар. Ошолор алып келгенде бир 1000 алып келет, бир алып келгенде. Бир партияны алып келет 1000-1000де. Ошол партияны булар сертификаттан өткөзүп, мисалы үчүн стройматериал алганда, сатканда ал Кыргызстанга келет, алар тиги Гостройго барат, Кыргызстандартка барат, бүт барын сертификатын алып коет дагы базардан анан ошо сертификаттын копиясын берип коет товаргачы. Ошондой кылыш керек да. Учурда бул маселе социалдык тармактарда да кызуу талкуу жаратып жаткан чагы. Көпчүлүк заводдон чыккан фаралар начар жарык бергендиктен коопсуздук үчүн линза коюуга мажбур экенин айтышса, айрымдар мындай жарыктандыруу түнкү учурда тобокелдиктерди жаратып жатканын айтып жатышат. Жол жарык болсо эч ким такмак эмес. Адамдарды, малдарды сүзбөйүн деп ушул лампочкаларды коюшат элдер. Өзүнүн лампасы чырак болсо кантип айдайсың? Туура кылып жатат. Кечинде жолдо жүрүш кыйын болуп калды. Айрыкча ксенон фаралары тажатты. LED фарларга чектөө киргизилсе мен колдойм. Тазалагыла, туура кыласыңар, заводдогу лампалар менен жүрүшсүн. Ал ортодо республикалык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы өз ишин активдүү улантууда. Мекеменин расмий маалыматына таянсак, өлкө аймагында тынымсыз ар кандай багыттагы ири рейдтик иш-чаралар өтүп турат. Анын алкагында унааны мыйзамсыз кайра жабдуу, техникалык коопсуздуктарды текшерүү сыяктуу профилактикалык иштер уланууда. Бул жол кырсыктарынын алдын алуу максатында өткөрүлүп, анда техникалык абалы талапка жооп бербеген унааларга өзгөчө көңүл бурулуп жатканы эскертилет. Аны ар бир айдоочу деле ошол окуп алган. Түнкү учурларда кандай колдонушу керек? Ушул эле жарык берүүчү фаралардын колдонушу же болбосо мына карама каршы келе жаткан транспортуна өз алдынча эле 150 метрге жакын аралыкта эле булар өзү жанагы ближний фарага коюшу керек да. Бул колдонуу болуп эсептелет да. Ошол туура эмес колдонгондуктан жарандарыбыздын көпчүлүгүнө нааразычылык пайда алып келип атышат да. Анан ошол түшүндүрүү иштеринин алкагында дагы бизден жанагындай туура эмес лампаларды орнотуп алган айдоочуларды дагы аныктаганбыз. Бул завод кандай лампага туура келтирген фаралар болсо, анын артын кол менен багы кустарное производство деп ачып, кесип, чаптап, анан ошону орнотуп коюп атышат да. Көз чагылдырган, стандартка туура келбеген чырактар каршы тилкедеги айдоочулардын коопсуздугуна түздөн түз коркунуч келтирет. Тактап айтканда, LED фаралары туура жөнгө салынбай, башкаларга тоскоолдук жараткан учурда унаа ээлерине мыйзамга ылайык чара көрүлөт. Ал эми заманбап фарасы туура жөнгө салынган унааларга тиешеси жок экени белгиленүүдө. Жаныбызда турган унаа бул завод изготовитель өзү чыгарган деле ушундай билет фара да, булчу өзүнүкү көрдүңүзбү? Атайын мунун жарык чачыратуучу элементи мына кара, бирок бул өзүнүн лупасы бар да. Вот ушуну менен белгиленет да. Бул транспорт каражатына жана билет деп атышпайбы? Ушундай только ушун лампалар колдонушу керек. Бул унаа болсо, ошол көрдүңүздөр мынакей атайын ламповый деп коет корректировкасы. Мунун отражатели бар атайын. Бул отражатель жарык чачыратуучу деп коебуз да, мындай кыскача айтып берейин. Ушул болгон жарыкты бул түз чагылдырып берүүгө да. Анан ушундай фараларга артын кесип, жанагындай билет фараларды, башка лампочкаларды орнотуп койгондо, мунун жарык чачыратуусу тескери кетип атат да. Ошон үчүн элдердин көбү багы нааразы болуп атат да. Жана колдонуу деп айтып кетпедим, ошо түнкүсүн туура колдонушубуз керек да. Тышкы жарык берүүчү элементтерди. Ошо кээ бири дальний өчүрбөй коет. Дальний свет берип келе берет. Кээ бири ошо ближний корректировка кылган эмес, өйдөрөөк болуп калат.
айдоочуларга аябай тоскоолдук берет. Жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын жүрүшүндө тескөөчүлөр атайын техникалык жабдууларды өткөрмө постторунда орнотуу менен текшерүүнү күчөтүүдө. Анда автотранспорт каражаттарын, заводдон каралбаган жарык берүүчү каражаттарды мыйзамсыз орнотуу фактылары боюнча текшерүүнү республика боюнча туруктуу жүргүзүүнү көздөшкөнү кабарланды. Ага ылайык мыйзам бузгандар жоопкерчиликке тартылары эскертилет. Айта кетсек, өлкө аймагында дээрлик 1,5 миллиондон ашуун транспорт каражаттары бар экени маалымдалат. Турзада Сыдыкова, Кудайкал Сомуралиев, регион, Бишкек. Жалалабадта мотоцикл, скутер жана мопед айдагандарга көзөмөл күчүндө 30 мартта башталган рейдтик иш-чара 30 апрелге чейин уланат. Учурда район шаарларда эки дөңгөлөктүү транспорт айдаган айдоочуларга карата түнкүсүн жана күндүзү түшүндүрүү эскертүү жүрүүдө. Текшерүүдө жол эрежесин удуну бузгандарга карата протокол түзүлүп, транспорттору айып короого киргизилүүдө. Толугураак кезектеги материалда сөз болот. Соңку учурларда мотоцикл, мопед, скутерлердин катышуусунда жол кырсыктары катталып жаткандыктан республиканын аймагында мопед, скутер айдагандарга карата көзөмөл күчөтүлгөн. Жалал-Абадтын аймагында 30 марттан тарта эки дөңгөлөктүү транспорт айдаган айдоочуларга карата рейдтик иш-чаралар башталган. Анда жол эрежелерин одоно түрдө бузуп, түнкүсүн катуу үндөр менен элдин тынчын алып, башка жол кыймылынын катышуучуларынын өмүрүнө коркунуч жараткандарга катуу чаралар көрүлүүдө. Ушул күнгө чейин 40тын тегерегиндеги айдоочуга айып салынып, транспорттору алынган. Мотоцикл аталышындагы рейд 30 апрелге чейин күнү түнү уланат. Максаты жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу, жол кырсыктарын алдын алуу жана эки дөңгөлөктүү транспорт каражаттарын башкарган айдоочулардын тартибин жогорулатуу болуп саналат. Мототранспорттарга, скутерлерге кошумча жабдык чаптап, анан жанагындай кошумча үн кылып, шлем жок, каскасы жок айдаган айдоочуларга тийиштүү протоколдор түзүлүп, ошол эле кошумча жабдык чапталганы аныкталса, мототранспорттун айып короого токтотуп атабыз. Азыркы учурда айып короого токтотуп, бир 3 стоянка тең кирди, бизден азыркы учурда кирип, стоянкалар толуп калат. Кечинде кайра эле чыгып, разрешениясы менен чыгарып, устранить этилип, тартып келишет, өзүн устранить эткен. Ошолор негизинде кайра эле чыгарып берип атабыз. Күнү түнү бизде рейд уланып атат. Түнкүсү менен, күндүзгүсү менен дегилер дагы иш алып барып атышат. Бейле кетсе, Кыргызстанда 2025 скутердин айынан 1015 жол кырсыгы болуп, андан 39 адам каза тапты. Быйылкы жылдын 2 айында эле скутер айдагандардын күнөөсү менен 25 кырсык катталып, 2 киши мөрт кеткен. Маалым болгондой, министрлер кабинети скутерлерди, мопедтерди механикалык транспорт каражатына теңеп, аларды айдоо үчүн А1 категориясындагы айдоочулук күбөлүк алууга милдеттендирүүнү сунуштаган. Ушул тапта скутер айдоого күбөлүк талап кылынбайт. Жалпы жол кыймылынын катышуучуларына, анын ичинен ушул скутердин айдоочуларына, тиги жеке мопеддүүлүк каражаттардын айдоочуларына эскертип кетебиз. Бул дагы негизи бүгүнкү күндө Жогорку Кеңеш тарабынан каралып атат. Сөзсүз түрдө айдоочулук күбөлүк менен айдоо жагы киргизилет. Жакынкы күндөрдө бул саналуу күндөр калды. Ушул 3-чү окуудан өтсө, президентибиз кол кое турган болсо, мындан кийин сөзсүз түрдө айдоочулук күбөлүк менен башкарууга болот. Ошондуктан ушул көчөгө чыкканда айдап жүргөн учурларда сөзсүз түрдө баягы жол эрежесин сактап айдап жүрүшсө, өздөрүнүн дагы коопсуздугу, коомчулуктун дагы коопсуздугу. Мотоцикл, кошумча жабдык, жөө жүргүнчү аталышына рейдтер жүрүп жатат. Ошондой эле могу жакынкы күндөр ошо жол кырсыктарын элдерге жеткизүү максатында форум өттү. Ал жерге ушу областын бийлик өкүлдөрү катышты, мектеп окуучулары, студенттер катышты. Ар бир келген жарандарга ошо жол эрежелери камтылган китепчелер тараттык. Ошондой эле элдерди жол коопсуздугун эрежелерин так сактоого чакырып, атайын роликтер чагылдырылды. Ылдамдык эрежесин сактабагандыктан, карама каршы багытка чыккандыктан ошол себептерден көп жол кырсыгы катталып атат. Мисалы айтсак, Жалал-Абад Манас шаарында айтсак, азыркы учурда мото, скутерлер көбөйүп, ошолордун дагы катышуусуна жол кырсыктары болуп жатат. Ошондуктан айдоочуларга кайрыларым, өзүңүздүн балдарыңыздарга дагы, ата-энелерге дагы бергенде, ошо жол эрежелерин үйрөтө кетсеңиздер, обязательно
мотошлем тагыныш керек, мотоскутер айдаганда жолдун оң жагында жүрүш керек. Ошондой эле акыркы мезгилде 4 дөңгөлөктүү автоунаанын катышуусунда ажал менен коштолгон жол кырсыгы кескин көбөйдү. Өткөн жыл ичинде 900 адам каза болуп, 12 ашык жаран ар кандай жараат алган. Кырсыктардын көпчүлүгү айдоочулардын күнөөсү менен болууда. Оор кесепеттүү кырсыктар ылдамдыкты ашыргандан карама-каршы тилкеге чыккан учурлар да орун алууда. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Бишкекте жаңы салынып жаткан Ош базарына алып барган альтернативдүү жол курулууда. Вице-мэр Рамис Алиевдин айтымында, бул жол батыш тараптан келгендер үчүн ыңгайлуу болуп, айланма жол аркылуу түз эле базарга жетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Шаар мэри Айбек Жуншалиев жергиликтүү тургундар менен жолугушууда жол салынуучу жер тилкелери үчүн компенсация катары башка участоктор берилерин билдирди. Бул мамлекеттик маанидеги жол. Мыйзамда жер тилкелерин мамлекеттик муктаждык үчүн алуу түшүнүгү бар. Бирок азыр жер алмаштыруу сунушталып жатат. Биз элдин мыйзамдуу укугун коргоого даярбыз, деди кала башчы. Аймактарда жаштар маселеси курч бойдон калууда. Алар көтөргөн сунуштар көп учурда ишке ашпай, жергиликтүү бийлик менен байланыш алсыз экендиги байкалат. Ошол эле учурда Манас шаарында да студенттер үчүн жатакана жана коомдук транспорт маселеси олуттуу көйгөй жаратууда. Жаштарга байланыштуу маселелерди талкуулоо үчүн аймактагы активдүү жаштар кыялымдагы Кыргызстан Жалалабад 2026 форумуна чогулушту. Форум жаштар менен бийликтин ортосунда түз диалог түзүп, жаңы демилгелерди колдоого багытталган. Катышуучулар өз идеяларын сунуштап, келечекке болгон көз караштары менен бөлүштү. Өзүнүн бюджетинен бөлүп бериш керек каражатты. Ошонун баардыгын аткарыш керек. Кочкор Ата шаарында жаштарга жетиштүү деңгээлде көңүл бурулбай келет. Жаштар тарабынан ар кандай сунуштар жана көйгөйлөр байма-бай көтөрүлүп келгени менен тилекке каршы алар жергиликтүү бийлик тарабынан толук кандуу ишке ашырылбай жатат. Бүгүн 9 апрелде атылган шаардын жаштар кеңешинин өкүлдөрү Манас шаарында өтүп жаткан Кыялымдагы Кыргызстан Жалалабад 2026 аттуу жаштар форумуна катышуу үчүн келишти. Алар бул форумдун алкагында өздөрүнүн сунуш пикирлерин билдирип, жаштарга тиешелүү маселелерди көтөрүүнү максат кылышууда. Кочкор Ата шаарында биз бир сунуш менен келдик, жаштарды колдоо сунушу. Азыркы учурда чет мамлекетке өткөн окуучулар бар да, бирок жарым-жартылай өткөн, же болбосо толук пайыз өткөн, бирок тамак ашы эмелери төлөнбөйт. Ошол маселени да карап бериш үчүн сунуштап жатабыз биз. Мен буга чейин колдоо көрсөткөн деп айта албайм. Себеби көп жаштар суроо, мисалы үчүн бизде кайрылуу болсо барып айтабыз, бирок макул деп коюп ошол бойдон калып кетет да. Мынакей азыркы учурда да Жалалабад облусунун Манас шаарында болуп жатат. Мындан кийин дагы биз жыйынтыгын жакшы жыйынтык күтөбүз деп ойлойм, каралат деп ойлойм. Мындан тышкары, Манас шаарында да жаштар үчүн бир катар жетишпеген жагдайлар бар. Айрыкча студенттер үчүн жатакананын тартыштыгы жана коомдук транспорттун жетишсиздиги олуттуу көйгөйлөрдү жаратып келет. Аталган маселелерди көтөрүү максатында калада билим алып жаткан студенттер жаштар форумуна катышып, өз сунуш пикирлерин билдиришти. Негизги көйгөйлөр азыр бизде студенттер көп шаарда, жатаканалардын жетишсиздиги бул бизге көйгөй болуп эсептелет. Себеби студент көп, бирок жатакана бир эле корпус болгондуктан көп студент квартираларда жашоого мажбур болуп атат. Андан сырткары бул жерде бизде автобус маселеси, себеби биздин окуу жайыбыз Когарт шаарчасында, ал эми көптөгөн студенттер шаарда жашайт. Ошол себептен автобус бизге жетишсиз болуп эсептелет. Дагы бир канча көйгөйлөр бар. Кыялымдагы Кыргызстан Жалалабад 2026 аттуу жаштар форуму аймактагы активдүү жаштарды бириктирүүнү, жергиликтүү демилгелерди колдоону жана жаштар менен бийликтин ортосунда түз диалог түзүүнү максат кылат. Иш-чаранын алкагында Жалалабад облусунун район шаарларынан келген активдүү жаштар катышып, өздөрүнүн идеяларын сунуштап, актуалдуу көйгөйлөрдү ортого салышты. Тегерек стол 100 лидердин катышуусунда, 100 лидер деген ар бир райондон келген, ар бир райондун айыл өкмөттөрүнөн келген ар бир жаш лидерлердин катышуусунда бул жакта жаштарга болгон бийлик тараптан кандай жардам керек, алардын көйгөйү кандай көйгөйлөр бар, бизден эмне жардам керек, негизги эле проблемалар, көйгөйлөрдүн баары ушул жерде талкууланып, ушул жерде чечилет. Кыргызстанда 14 жаштан 35 жашка чейинки жарандардын жалпы саны болжол менен 2,5 миллионго жакын. Ал эми өлкө боюнча жергиликтүү кеңештерде 35 жашка чейинки 1478 жаш депутат эмгектенет.
келет. Бул көрсөткүч жаштардын өлкөнүн келечегине кайдыгер карабаганын айгинелейт. Учурда мамлекет тарабынан жаштарга өзгөчө көңүл бурулуп, ар тараптуу колдоолор көрсөтүлүп жатканы белгиленди. Жаштарды саясатын өнүктүрүү максатында ошол жергиликтүү кеңештин депутаттары менен дагы иштешүүгө аракет кылып жатабыз. Өзүңүздөр билгендей, азыркы учурда мамлекет тарабынан абдан чоң жаштар саясатын өнүктүрүүгө колдоолор көрсөтүлүп жатат. Анткени баарыңыздар билгендей, буга чейин ошо жаштар үчүн ар кандай социалдык долбоорлорго, гранттарды эл аралык уюмдардан гана алып келген болсок, азыркы учурда мамлекет 2 долбоордун негизинде жаштардын демилгелерин колдоп жатат. Бул атайын жаштар үчүн кичи гранттар 200 000 сомго чейин 10дон ашуун долбоор жыл сайын колдойт. Ошондой эле 15 миллион сомго чейинки дагы бир колдообуз бул ошол жаштар уюмдарын жаштар саясатын региондордо өнүктүрүү боюнча колдоп жатабыз. Азыркы учурда министрлик атайын бул тарапта конкурс жарыялап, заявкаларды алып өттү. Буюрса жакын арада жыйынтыктары чыгып, Кыргызстан боюнча ошо жаштар саясатын өнүктүрүүгө атайын гранттарды бөлүп баштайт. Белгилей кетсек, 8-9 апрель күндөрү Манас шаарында Кыялымдагы Кыргызстан Жалалабад 2026 аттуу масштабтуу жаштар форуму өттү. Форумда белгилүү ири компанияларда иштеп келген жана учурда ийгиликтүү эмгектенип жаткан жаш лидерлердин семинарлары менен коштолду. Алар өз тажрыйбалары, жетишкендиктери жана кыйынчылыктарды жеңүү жолдору менен бөлүшүп, катышуучуларга мотивация берип, келечектеги мүмкүнчүлүктөр тууралуу пайдалуу кеңештерди сунушташты. Айбек Исабеков, Шайыр Зайырбек уулу, Регион. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толуктады. Аны мен Айбек Исабеков таныштырдым. Кечиңиздер көңүлдүү болсун, саламатта туруңуздар.